Урматтуу Гүлчө айылынын тургундары, Гүлчө айылында курулган ичүүчү таза суу түтүкчөлөрү 1966 курулуп, жалпы узундугу 51 километр, анын ичинен бүгүнкү күндө 10 километри оңдоого муктаж. 2002 Карабулак айылындагы булактан алып келген суу булактын суусунун тартылып азайып кеткендигине байланыштуу чыкпай калган учурда Жаңы Сабай участкасындагы 2 суу кампа жер титирөөнүн кесепетинен каптал жактарынан жарылып кетип, толугу менен суу толбой оңдоого муктаж. Учурда калкка 2 саат гана график менен таза суу берилип жатат. Калкты таза суу менен камсыздоодо 6 насос иштетилет. Бирок алар бат-баттан бузулуп, оңдоо үчүн чоң суммадагы акчалар талап кылынып, электр энергияга да көп акча төлөнүп келүүдө. Акыркы мезгилде жашоочулардын көпчүлүгү жер алдынан кудук казып суу ичип жатышат. Септиктерден, ажатканадан түшкөн саркынды суулар жер алдындагы сууга түшүп, ичүүгө санитардык абалы талапка жооп бербей, калктын ден соолугу коркунучта болуп жатат. Ошондуктан Жошолу айыл өкмөтүнүн Аю Тапан айылындагы Айгыр булак суусунан 37 километр аралыкка Гүлчө айылындагы суу кампасына суу түтүкчөсүн тартып келүү үчүн алдын ала сметалык баасы 100 миллион сомду түзгөн долбоор жазылып, сунушталган. Ошол долбоордун талабына ылайык өздүк салым кошуу керек болгондуктан Гүлчө айыл өкмөтү 2019 жылдын 27 июлундагы Гүлчө айылым таза суу менен деген темада ачык марафон уюштуруп жатат. Гүлчө элинин таза суу муктаждыгына кайдыгер карабай өз салымыңызды кошуп келип катышып бересиз деп ишенебиз. Гүлчө айыл өкмөтү.